Demek inşallah bugün 50. hadis kelettiririz. Bu Abu Hurayradan geletken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşa aytetken, Ad-dunya sicnul mu'minin. Ve cennetul kafir. Demek bu hadis ayak kıska, biroq manisi ötü tereң. Dünya deyt, dünya. Bul dünya. Momundardın türmesi deyt. Sicin, türme. Türmeni bilesizler, turabı? Türmede al жерде olsa senin hiç kanday hukukun yok. Sen uagı menen yaşaşın gerek al жерде, turabı? Uagı menen turuşun gerek, uagı menen tamak beret, uagı menen jumuşka çıgarat, bütün nerse. Senin erkin yok degen söz da, erkinin ajratıldı degen söz. Erkin бар мамлекет өткөзүлүп берди, турабы? Ошондой эле бул дүйнө момундар үчүн же болсо мусулмандар үчүн. Мусулмандар деп айткан бир бар, момун деген бир бар да. Ошол себептен субхан момун деп аткан да. Момун үчүн мусулман бир бөлөк да. Мусулман деген баягы ыйман келтирген адамды биз мусулман деп айтабыз. Бирок момун бул өзүнчө болот. Момун бул мындай Алланын буйруктарына өзгөчө көңүл бурган адамды айтат. Ал 5 мал намазын бекем мечитте окуйт. Ошол эмеде эч бир мындай эртең 1-4 күн окуганда тутула турган орозо кармалат. Ал Куран менен алек болот, зикир менен алек болот. Анын эң негизгиси жашоодо адал жашоонун үстүндө аракетинде да. Эми биз Алла менен болгон мамиледе каалаган нерсени кылат экенбиз, бирок кээ бир убактарда адал менен арамды тандап келген мезгилде биз түрмөгө түшүп калабыз. Көбүрөөк пайда көрөйүн дейт, бирок биягы арам. Бияк жагын көрсө азыраак пайда, бирок көпкө чейин иштеш керек болот. Эми бирок момун болгон себептен арам нерсени кылбайт да. Анткени түрмөдө эрки жок. Анткени бизге айтылган мына чек бар. Пайгамбардын бир улуу бир хадис бар. Ошондо пайгамбар мындай чийип туруп, мындай төрт чийип туруп, анын ортосунда мындай сыгытып туруп, бул адамдын өмүрү дейт. Аны мындай чийип туруп айтат, бул момундун дейт, жашоосунда боло турган проблема жана эмелер дейт да. Эми Алла Таала бул төрт бурчтукту бизге чек кылып чийип берген да. Биз үчүн биягы арам, биягы адал, биягы кээ бир убактар үчүн болот, бир жерге барсаң бүт арам болот. Жейин десең тамак арам, кийин десең кийими арам, басайын десең бир көчөсү арам болуп калышы мүмкүн экен да. Кара. Ошол эле мезгилде мисалы бир иш баштайын, стартап деп коет го, бир иш баштайын деметен десең, акча табайын десең, баягы эмне болуп калат? Аны алайын десең үстөккө берет экен да. Пайыз менен берет. Пайыз менен ала албайсың. Түрмө деген ушул экен да. Эми биздин эркибиз жок болуп калат кээ бирде буну. Биз муну кылыштан коркобуз. Анткени түрмөдөгүлөр да коркот да, бир нерсе болсо кайра 3 жыл кошуп коюшу мүмкүн да, 5 жыл кошуп коюшу мүмкүн, турабы? Ошондой биз да коркобуз, субханалла, биздин күйүп, ошондой алолан күйүп турган от ого тер кайра күйүп толуп кетпесин дейбиз да. Момундун бул ою, момундун субхана каалоосу, ал бир гана нерсе да, эртең күн Алланын алдында азап калбаш. Биз ошон үчүн биз алса аз болсун шүгүр айта беребиз. Шүгүр. Кудайга шүгүр. Мээнет кылып таптым. Шүгүр. Карасаң, арамдын болсо арамдын чеги болбойт, анын лаззаты болбойт. Арам нерсенин лаззаты мындай даамы, мындай бир анын бир артында боло турган жакшы нерсеси болбойт да. Ал акыртуу жанагында бир бар го, билесиздерби? Бирөө көлдүн жегине сүрөт тарта турган болсо, ал сүрөттүчү мисалы толкун келип туруп, мындай туруп кайрымдап койсо эмне болот? Жок калат, турабы? Ошондой болуп эсептелет экен арам менен тапкандардыкычы. Ушул көп адамдар арам менен убактылуу эле жыргашат. Анткени ал өзүн ойлоп атат да, эми жерде айтып аткан нерсе ушул экен болот да. Ал эми бул дүйнө дейт, бул дүйнө капырлар үчүн бейиш. Капырлар бул дүйнөнү бейиштей көрүшөт. Анткени алар мындай ишеними бөлөк. Алар бул дүйнөдө жашоо жок деп ишенишет. Ошон үчүн жаштык бир келет, жыргап алыш керек деген ой менен жүрөт. Жашоо бир келет, жыргап алыш керек. Чиркин өмүр. Бул дүйнөчү чиркин өмүр. Мындай кызыл алмада бул дүйнөчү бир жеп салыш керек дейт да, моментиндечи. Жеп алыш керек деп ойлошот да. Ошентип алар адашып тузакка түшүп калат атпайбы көбүнчөсүчү. Көрдүкпү? Бирок адал болсо, сен байый турган болсоң, адал жол менен. Бул некен? Бул деле ошо түрмөнүн ичиндеги адал жашоо да. Адал жашоо бироктон түрмөнүн ичинде жашоо да. Субханалла.
сахабалардын заманында кээ бир сахабалар улуу бир сапардан келгенден кийин дагы түндү аялдарына багыштаардан мурда 2 рекат намаз окуп алайын деп намазга туруп анан азан Билал азан айткан угуп калышчу экен. Аял наразы болгон эмиш. Эй, сиз ушунча болсо, мен сиз ушунча күткөн болсом, тазаланып ушундай күткөн болсом, сиз менин акымды десе, кечирип коюңуз деген экен. Кечирип коюңуз менден кетти. Качан намазга турганымда бейиштин ичине кирип, бейиштин ичине кыдырып жүрүп, мен бул дүйнөнү сизди унутуп калыптырмын деген да. Алардын денеси бул дүйнөдө болсо, жүрөктөрү бейишти болгон да. Биздин жүрөктөрүбүздүн баардыгы тең бул дүйнөдө денебизди жиберип койгонбуз да. Рахат ала албайт атабызчы. Коркуп да биз коркобуз да, бул дүйнөнү өтүштөн, өлүштөн коркобуз да. Сахабалардын бирөөсү ыйман келтирип дагы пайгамбарга айтып аткан: "Я Расулалла, мен азыр кире турган болсом, эмне болом?" деди. Согушка кире турган болсом, эгерде өлө турган болсо, сен үчүн бейиш деп койду. Баягы сахаба нан жеп курман жеп аткан дейт да. Курман оозуна салып туруп түкүрүп сал дейт да. Жок, мен бейишке киргим келет. Кирди, ошо согушта катуу согушуп атып, субханалла, бейиш мындай шейит болуп кетти дейт. Алардын рухтары бейиште болчу. Денелери болсо субханалла бул дүйнөдө жашап аткан болчу. Алардын денелери не жалко болчу, анткени билет эле да, бул дене курт жейт муну. Бул сасып жол өзү менен топуракка айланып чок болот. Бирок рух эч качан, жан эч качан чирибейт ал. Ошондо алар жандарын бейишке жиберип койгондор болчу. Биз болсо бул дүйнөдө ушунча жакшы көрөбүз, биздин жандарыбыз бул дүйнөдө жан менен дене экөө ушундай жакшы дос болуп алган, субханалла, такыр кое бере албай атабыз да. Өлүмдөн коркобуз биз аябай. Ушунча аябай коркобуз өлүмдөнчү. Эмне үчүн билесиң? Анткени биздин рухубуз субханалла биякта эле дагы элечи. Намаздарыбыз болсо ушунча деңгээлде төмөн болду, биз намаздарыбыз керек болсо оозубуздан чыга элек да. Анан bir күнү ушундай bir чоң bir сака үмүт кылган Хаджар ал-Аскалани рахималла таала өзү ушундай bir чоң bir эменин китептердин ээси, Бухариге шархы жазган Фатхул Бари деген китептин ээси ушул адам өзү өтө чоң бай адам болгон экен да. Анан bir күнү баягы bir эме жөөт баягы өтүп бараткан экен. Хаджар Аскалани рахималла таала мындай жакшы аттарда, мощный болгон сонунга минип алып туруп, ушундай бар аркасында алдында кишилер дейт. Анан үйүнө келип түшүп, анан үйүнө мындай диван үстүндө жанында үстөлдүн үстүндө сонун дүйүм тамактар, ушундай турат экен. Анан баягы жөөт ээрчип келип туруп, "Эй" деткен. "Эй молдоке, мен силерге таң калам" дептир да. Силер бул дүйнө ушундай түрмө деп койсоң, чото силердики бейишке окшошуп атат го. Меники түрмөгө окшошуп калды го дейт да. Мен кыйнап момуп жүрөм болсо дептир. Ооба дептир. Ооба, биз мусулмандар үчүн бул дүйнө түрмө биз үчүн. Субханалла. Силер үчүн бейиш деп. Анткени болуп аткан нерсе дагы, бул убактылуу деп ишенем мен. Ал эми сен болсо бул дүйнө төбөлүк болсо экен деп эсептейсиңби? Ооба дептир. Анда бул дүйнө биз үчүн ушундай капас сыяктуу, силер үчүн бейиш сыяктуу деп экен да. Көрсө, ушундан кийин ойлойм, көрсө субханалла биз туура эмес ойлонот экенбиз. Биз да ийгиликтүү болуш керек, биз да алдыга жылышыбыз керек, мусулмандарчы. Такыр артта калыштын кереги зарыл эмес. Капаста эле артта калып калбагыла. Субханалла, капаста эле артта калып калбаш керек мусулманчы. Алдыда заманда, ушул заманда адалдан Алла Таала эмне дүйнө бийлик берген болсо, ошол нерсени туура колдонуш керек. Ихая Улумуддинден bir son hadis, пайгамбардын bir hadisi бар экен, ошого түшүндүрмө берген Даранига, имам Дарани. Ошол экенде түшүндүрмөсү бар экен да. Бул дүйнөнүн лаззаттуу болгон тамактары кандай болуш керек десе, эми Кудай Таала сага мүмкүнчүлүк берип турса дейт, ошол акча менен жакшы тамак сатып алганга мүмкүнчүлүк болуп турса дейт да, сен кебек жеп турганың жакшы эмес экен да. Сен ошол Кудай Таала берген акчаны да туура колдонуп, туура жакшынакай мындай bir бар казан кебап жеп коюшуң соопту экен да. Бул дүйнө ушундай экен, субханалла. Туура колдонуш өз орду менен. Ушундай бардык нерсе өз орду менен экен. Капаста да ошондой эле, коркпой эле койгула. Кровать өз ордунда турат, баландасы өзүнүн ордунда турат, баягы өз ордунда эле турат баардык нерсечи. Ал капаста. Бирок субханалла, ошо капастын ичинде мындай бейиш кебирде мындай bir жакшы кылып койсо болот билесиңер ушуну. Ошону такыр унутпаш керек, субханалла. Мен айтайын деген нерсем ушул тагын. Мусулманга канчалык ыйманың канчалык күчтүү болгон сайын, ыйманга канчалык мээнет болгон сайын, бул дүйнөнүн ичиндечи байлыгы менен бактылуу болот. Кедейлиги менен бактылуу болот. Качан ыйманы бар болсо.
Эгер иман алсыз боло турган болсочу, бай байлыгы менен бактысыз болот, кедей кедейлиги менен бактысыз боло берет. Ошон үчүн иманды баккыла. Иманды багышыбыз керек. Алдымдар айтат, иман келтириш парз дейт. Ооба дейт. Бул эң улуу парз. Бирок андан да өйдө парз барбы десе, алдымдар ооба бар дептир. Эмне десе, иманды сактап калыш парз деген экен. Ошол себептен иманды сактап калсак, иманды мээнети боло турган болсо, анда капастын ичинде гүлдөтүп койсо болот. Аракет кылабызбы? Ушуга анда субханак ва хамдик ашла анта астагфируллах. Аллахым сизден разы болсун.